Кандай бактылуу адам дейт? Лиман иза мата матат махзунубуху, өлсө күнөөсү кошо ошол менен бирге көмүлсө, бул кандай бактылуу адам дейт? Өзү бактылуулардын бактылуусу күнөөсүнө тобо кылып өлгөн адам. Сиз азыр менин оозуман бул сөздү күтпөңүз да. Бактылуулардын бактылуусу күнөөсү жок адам дебеңиз, анткени баардыгыбыз күнөөкөрбүз. Жок эле дегенде оюнан кетет да адамчы. Эми чында адам биз пайгамбар эмеспиз, биз периште эмеспиз, адам болгондон күнөө кетет. Маселе жакшылыгы күнөөсүнөн көбүрөөкпү, азыраакпы, ошол маселе. Анан ошого өкүнүп тобо кылабы, бушайман болобу, ошол маселе. Бактылуулардын бактылуусу күнөөлөрүнөн чындап тобо кылган адам. Чындап. Андан кийинкиси жакшылыгы күнөөсүнөн көбүрөөк болгон адам. Андан кийинки эң ылдыйкы бактылуулуктун тепкичи бул өлсө дагы болду, ошонусу менен күнөөсү унутулуп калган адам. Эң жаман адам өзү өлүп кетсе дагы күнөөсү аркасынан кете берген адам болот. Өзгөчө азыр мына глобалдашуу, ааламдашуу заманасында могу тиркемелер, сайт, порталдар жана башка могу соц тармактар барго, ушундан жамандыкты, бузукулукту негиздеп кеткен адам өзү өлсө дагы ошол нерсе жок болгонго чейин ал тармакташ өнүгүп күнөөсү кете берет. Бүгүнкү күндө соопту табуу да ушундай жакшы, мунун экинчи тарабы ушунчалык күнөөгө батуу да ушунчалык бир жеңил да, элестетиңиз. Артынан күнөө кете берет, мисалы, уят жана башка нерсени кылса. Валвайлот тоуил дейт, узак өкүнүч, азап болот дейт. Ким өлүп туруп, бирок күнөөсү 100 жыл, 200 жылга чейин жазыла турган болсо. Кабырында ошол күнөөнүн кесепетинен ал азапталып кала берет, анан ошол күнөө акыркы адам күнөөнү аткарганга чейин жооп берип кете берет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтып атпайбы мына? Ясин сүрөсүндө 12 аятында. Ва нактубу ма каддаму ва асарахум. Адамдын ма каддама, жалган дүйнөдө туруп акыретке жөнөткөн жакшы амалдарын да жазып коебуз. Артында асарахум деген сөз артында калтырган изин. Артында калтырып кеткен ишин дагы жазабыз дейт. Ошол иш жаман болуп улана турган болсо ал дагы жазыла берет деген сөз. Ясинден далил болуп атат. Карасаңыз, Кудай өзү сактасын.